Саламатсыздарбы, урматтуу Десин ТV YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн биздин коногубуз өзгөчө окумуштуу, тарых илимдеринин кандидаты, профессор, саясат талдоочу Табылды Абдыраманович Аккеров биздин кезектеги коногубуз. Мен мына Табылды Абдырамановичтин өзүнүн үйүнө келип, ушул тарыхка да анча мынча кызыгып калгандыктан агайдан бир топ маалыматтарды алууга келдим. Керек болсо анча мынчаларын унутпайын деп жазып алдым. Негизинен билесиздер, Табылды Абдыраманович ушул кыргызы скифии, кыргызы тюркский и монгольский эпохи деген китептери менен белгилүү, азыр аябай жигердүү иштеп жаткан окумуштуу болуп эсептелет. Мен бир нече ошол суроолорумду берип алайын деп келдим. Биз менен болуңуздар, жазып коюңуздар, кандай суроолор болот, кийинкиде дагы буюрса жолугабыз. Саламатсызбы, Табылды Абдыраманович? Саламатсыздар. Табылды Абдыраманович, биринчи суроодо ушул жакында китебиңиз чыкты, кыргызы тюркский монгольский эпохи деген. Бул эмне болгон китеп? Бул китептин келечекте кандай орду болушу мүмкүн? Ушул жөнүндө бир колдон келсе айтып берсеңиз. Эми бул китепти жазып калганымдын себеби, буга чейин мен 2 томдук жазгам. Мынандай кылып кыргызы Искифи, Канхай, Кангарай, кыргызские владения, Великие Турани деп мындай 2 томдук чыгаргам. Бирок буга чейин ушул китепти жазып атканда Бутанаев менен бир сүйлөшүп калган элем. Анан ошондо айтты эле да, Табылды, сен ушу скифтер жөнүндө, усундар жөнүндө жазып атасың, бирок сен ушу түрк анан монголдорун өзүнчө эле жазбайсыңбы? Ошондо жакшы болот эле деп. Анан бул китепти жазып бүткөндөн кийин дагы бир жакшы материалдар табылып калды. Анан ошондо мен ой келди, ушул материалдар аябай жакшы экен да. Анан ой келди, демек бул түрк жана монголдордун эми өзүнчө бөлүп карап, анан жазып чыгайын деп. Анан ошого мына ушул китепти жазып чыктым да. Бул жерде эми баягы кыргыздар түрк доору деген бул 6-кылымдан 12 жана Каракытайлар басып киргенге чейинки доорду камтыйт. Бул жерде жана Энисей кыргыздардын каганаты да бар, Түргөш каганаты, түрктөрдүн каганаты, Карлуктардын каганаты баары ошол жака кирет. Анан ошолордун баарын кыргыздар бул мамлекеттер учурунда кайда болгон, кандай мамиледе болгон, кайсы уруулар менен деп ошолорду анан жана улуу дөөлөттүк маселесин ошолордун баарын кароого аракет кылдым түрк доору боюнча. Ал эми монголдор доору боюнча жана Чыңгызхан доору, Каракытайлар доору кандай болгон, кыргыздар эмне үчүн жанагы айрым окумуштуулар жазып атат, кыргыздар улуу дөөлөттүк болгон эмес, бир аз эле бир 80 жыл эле болуп, анан 80 жылдан кийин баягы кыргыз мамлекети дөөлөттүк баягы өзүнөн өзү жок болуп кеткен деп жазышат да. Мына ошол суроого жооп издедим. Мына америкалык окумуштуу азыр ошол негизги оппонент болуп атат башка тарыхчыларга. Ошол жазып атат, бул кыргыздар 924-жылы баягы киданьдар же болбосо Каракытайлар монгол талааларына келгенде мындай өтө мыкты аскердик баягы дайындыкта болбой, анан кийин ага жооп бере албай, анан алар ошо монгол талааларын басып алышкан депчи, улуу дөөлөттүк ушу менен токтойт деп жазып атат да. Анан ал себептен эле монгол талаалары үчүн мындай тийиштүү деңгээлде кыргыздар сокку бере алган эмес, эч кандай жооп кайтара алган эмес деп жазат да. Ошолорго жооп издедим. Мен карап көрсөм, ошол монгол талааларына Каракытайлар келгени чын 924-жылы. Бирок алар өздөрү да көп тура алган эмес. Алар бат эле бир 7-8 айдын ичинде эле мындай кайра чыгып кеткенге
баягы мажбур болушкан. Анын себептен эле өздөрүнүн деле мындай күчү чакталуу болгон да. Алар деле кыргыздарды баягы жонуп кирип чаап жибере алган эмес. Аны башка окумуштуулар Друбуш деген окумуштуу да жакшы көрсөткөн экен өзүнүн эмгегинде. Ошолорго баягы шилтеме берип жаздым. Анан эң негизгиси баягы каракытайлардын башчысы Гурхан ошондон кийин бир 2 жылдан кийин эле кайтыш болуп калган экен да. Андан кийин каракытайлар өздөрү деле баягы күчтүү мамлекет катары боло албай мындай үстөмдүк уруу боло алган эмес да. Өтө деле катуу мындай улуу талааны толук контролго алганга мүмкүнчүлүгү болгон эмес экен да. Анан ошолорду келтирип мындай жаздым. Мындайча айтканда кыргыздар бул өзгөчө чөлкөмдө жашаган эл. Мисалы үчүн бул сактар доорунан эле башталган депчи. Мисалы үчүн кыргыздар бул жерде сактар болуп Тянь Шанда туруп атышат. Анан бирок бул жерде дагы согуш болуп атат. Мисалы үчүн бияктан перстер келип Кир, андан кийин Дарий келип согушуп атат. 518, 519 жылдар Кирди жеңип алышкан. Бирок кийин Дарий келгенде булар 2 жолу жеңилип калган да. Ошондо СССР учурундагы жанагы эме Членова деген илимдин доктору, профессору болгон. Ошол жазып атат. Ошол ким баш ийбейбиз деген сактар бөлүгү булар Миңсу өрөөнүнө көчүп кетишкен деп археологиялык негизде далилдеп атышат да. Анан азыр болсо илимде мындай ДНК генетика пайда болбодубу? Генетика илими аркылуу дагы муну текшерип койсо болот да. Вот генетика илими боюнча дагы биздин кыргыздардын генинде 63% ошол колоо доорундагы сактардын, усундардын гени болуп атат да бизде. Бул деген өтө чоң көрсөткүч болуп атат. Керек болсо мына орустарда да андай көрсөткүч жок да. Анан ошого баары жазып атат. Бул кыргыздар деген колоо доорундагы жана андрон маданиятынын тукумдары, элдин тукумдары. Алар сактарга калтырган экен, сактар болсо кыргыздарга калтырган деп. Анан мындайча айта келгенде ошол туура болуп калып атпайбы? Бул жерден жанагы Миңсу өрөөнүнө да көчүп кетип атышат. Анан ал жерде негизги андрон маданиятындагы мындайча айтканда ошол эле ген ал жерде болгон да. Анан ошолор менен Членова жазып атат да, ошолор менен булар аралашып туруп анан тагар маданиятын түзгөн. Тагар маданияты ошондо кыргыздардыкы болуп калып атат да. Эми буну Членова баягы СССР учурунда жазып атат да. Азыркы баягы окумуштуулардан жана Ушницкий жазып атат. Есин деген орус окумуштуусу бар. Ал да илим доктору. Ада жазып атат. Бул тагар маданияты кыргыздарга тиешелүү деп жазып атат. Анан биздин тарыхчылар азыр мындай Бартальттан да кетип калышкан да. Бартальттан кетип, мисалы үчүн баягы Юлий Худяковдун теориясын алып, кыргыздар Тянь Шанда жашаган. Анан 6-кылымда баягы эмеге Энисейге көчүп барып, анан ошол жерге каганатын түзгөн деп ушундай негизде жазып атат да. Мындайча айтканда бул СССР учурундагы теорияларда 1956 жылы ошол илимий конференция болуп, анда бир 14 теория иштелип чыгып, анан бүгүн 3 бар да ошонун. Бирөө Алтайлык теория, бирөө Энисей теориясы, анан бирөө Тянь Шань теориясы болуп ушинтип. Бирок үчөө тең бүгүн генетикага туура келбейт да. Ар бирөөсүндө кайсы бир жерлеринде мындай кемчиликтер бар. Мындайча айтканда генетикага түстөш
керек да, Талдау коррекция керек, азыркы сиздин коррекция. айтымыңызга мен түшүнүгүмө караганда ошол гендерге караганда булар бир жактан бир жакка келбей эле жалпы эле ошол Ооба, жалпы эле болуп ушул калып атпайбы? ореолдо Ооба. жашаган Ооба. калк. Мисалы үчүн членова айтып атпайбы, сактар көчүп кеткен. Бирок бул жерде калып атпайбы? Бир Баары эле бөлүк кетип баары атпайбы. бир бир жерде турабыз. Енисейде да, Енисейден көчүп кетсең да баары бир бир бөлүк туруп атат да ал жердечи. Ошондой болуп эки чөлкөмдү тең ээлеген деп. Анан эң кызыгы азыр мына биздин окумуштуулар, мына жаш тарыхчылар ушу Санкт-Петербургка барып, Бернштамдын чыкпай калган, жарык көрбөй калган китебин тапты да. Мындай рукопись тапты, кол жазмасын. Азыр алып келди, мен көрдүм. Бизде Орус Солтобаев деген археолог агайыбыз бар. Ошол көрсөттү мага. Анда дагы ал жазыптыр да ушуну. Кыргыздар эки чөлкөмдө тең жашаган деп анан баарын көрсөтүптүр. Эки чөлкөмдө тең жашаган археологиялык жактан далилдеп, булактарга таяп жазып койгон экен ал киши дагы. Мына эми мен ойлойм, Кудай буюрса, биздин тарыхчылар эми ушул негизде кетиши керек. Себеп дегенде биз мына археология биринчи эң негизгиси биз тарыхыбызды ДНКга баягы байлашыбыз керек болуп атпайбы? ДНКга түздөшүбүз керек. Муну казактар да жазып атат, башкалар да жазып атат. Алар да аябай катуу өнүккөн. Мисалы үчүн акчаны аябай көп берет, археологиясына да, ДНКсына да, берки булакка дагы казактар да аябай жакшы болуп атат да. Дүйнө жүзүндө кайсы жерде жанагы казактар жөнүндө же түрк элдери жөнүндө, көчмөндөр жөнүндө материалдар болсо, ошонун баарын барып акчага сатып келип туруп казакча которуп атышат да. Казакча которуп, том кылып чыгарып, казак тилинде изилденсин деп атышат да, тарыхычы. Анан ошондуктан бизде дагы ошондой болсо жакшы болмок. Бизде баягы генетикабыз кичине начар, аксап турат. Эч ким жок. Алдашев агай академик кайтыш болгондон бери мындай бул багытта эч ким азырынча чыга элек да. Анан бирок биз ушуга такайышыбыз керек. Азыр тарыхыбызчы. Мына 3 теорияны тең корректировка кылып, мындай жаңыча жазып чыгыш керек. Мисалы үчүн ДНК жактан бизде бар 63% генибиз. Археологиялык жактан мынакей Бернштам жасаган, андан кийин членова дагы айтып атат муну. Топонимика жактан мына мен буну да таптым. Мисалы үчүн Енисейде Миңсуу өрөөнүндө жанагы Булантак деген ыйык тоо бар да. Ошол жерге хакастар дайыма келип сыйынышат экен. Өзгөчө Сагай урусу сыйынат экен да. Анан кийин мынау ошого мен жазчу элем да, ушу Булан деген бул багыш, ал эми Сагай деген дагы бул баягы сагын же болбосо багышты түшүндүрүшү мүмкүн. Түрк тилинде сагын дагы багышты түшүндүрөт деп анан ушул баягы кыргыздар ушу сактардын тукуму тиякта да болгон, биякта да болгон. Бизде да багыштар көп аябай. Сары багыш, чоң багыш, кара багыш деп мындай көп айтыла берет. 7-8 уру бар. Ошондуктан биз эки жакта тең жашаган элбиз деп ошондой негизде баягы жазып келгем. Анан кийинчерээк мунун дагы далилин таптым. Тубалык окумуштуу болгон, азыр кайтыш болуп калды, Моңгуш деген. Дагы жанагы тубадагы сактардын мүрзөлөрүнүн жайгашышын караптыр да. Жана царский могила деп коебуз го, падыша сактардын. Ошону караса, бирөө Царская долинада турат, бирөө Саглы деген чоң өрөөн, Чүй өрөөнүндө чоң өрөөн экен. Ошол жерде жайгашкан экен да. Анан ал булактарды караса, ошол жерде Сагаит деген уру жашаган экен да. Анан ал айтып атат, бул жерде Саглы деген жер аты болсо, сактардын мүрзөсү турса, Сагаиттер жашаса, демек Сагаиттер ошо сактардын тукумдары деп. Анан айтып атат, бул тиги хакастар дагы, Сагайлар дагы ушулардын эле тукумдары сактардын. Биз баарыбыз бир эле эл болгонбуз деп. Меники менен ушул жерден баарыбыз дал келишип калды. Мындайча айтканда, топонимикалык жактан дагы далил бар. Далил бар. Ошондо биз кыргыздарды бир эле учурда Тянь-Шанда да жашаган, Енисейде да жашаган баягы элдер
болгон деп. Ошондо бизде мындай өтө туура чыгып атат. Жана 900 тиги дром жазып атпайбы 924-жылы кыргыздар жооп бере алган эмес. 924 ушуга жооп да булчу. Себептен де кыргыздар ушундай ойдуңдуу, тоолуу жерлерде жашаган да, ал эми баягы Орхон бул тала да, тала. Ошондуктан кыргыздар жанагы тиги уйгур каганатын 840-жылы чапкандан кийин өзгөчө мынау Тувага жайгашкан да. Тувага жайгашып, Тувадан контролго алышкан экен да тиги Орхон өрөөнүн. Анан Тувага келгенде жана сагаиттер менен булар жолугушуп, алар тууган урук да, аларды кырып жиберген эмес, тескерисинче булардын бир бөлүгү Орхонго чейин чыккан, жана керейиттер деп Орхонго. Мына ошолор аркылуу Орхонду булар контролго алган да, кыргыздарчы. Ошондуктан жанагы кимдин Дромдун баягы мындай тийиштүү баягы тоскоолдук көлтөр көргөзө албагандыктан баягы улуу державада болгон эмес дегени мындайча айтканда туура эмес болуп калып атат да. Бул жерде аскердик жактан кыргыздар чындыгында өтө күчтүү эл болгон. Ошол кезде кыргыздар 80 000 мындай согушка бүгүн чыкса бүгүн деген чыгып кете тургандай 80 000 аскердик баягы дайын мындай күчтү алып чыга алган эл болгон да. Мындай оңой менен бир дагы эле андайды жасай алган эмес ал кездечи. Андан кийинки маалыматтарда да бар, бирок кыргыздар бир 100 000, 120 000ге чейин баягы аскер топтой алат деген мындай маалыматтар бар булактардачы. Андан башка дагы бир 400 000ге чейин баягы эгерде баягы керек болуп калса 400 000ге чейин аскер топтой алгандай күчү бар деген мындай маалыматтар бар да. Анан ошондуктан бул туура эмес. Анан эң негизгиси мен бул китепте жаздым да, бул кыргыздар бул эч убакта кыйраган эмес. Өзүнүн тарыхында бир да жолу кыйраган эмес. Бир эле жолу жанагы түрктөр келип Барсбек каганды чапканда, ошондо бир гана чоң жеңилишке дуушар болгон. Монголдор келгенде да, башкалар келгенде да бир да жолу кыргыздар кыйраган эл болгон эмес. Биз негизинен ошондо өтө чоң эл болгон экенбиз. Ушул 3 жагатта жашаганбыз. Анан кийин ушу чөлкөмдү кармап турганбыз. Анан албетте биз баягы монголдорго мындай жеңилип баягы баш ийип берген менен баягы кыйраган эмес да, элди сактап калышкан. Анан баягы Рашид ад-Дин да өзү жазып атпайбы, монголдордун тарыхчысы жазып атпайбы, кыргыздарда жанагы Батыш Монголияда канча элиги болгонун, Ангарага чейин жашаганын, ошол жерлердин баарын контролго алып турган Хубилайдын учурунда тиги Хубилай ошол монгол талааларына тиги кыргыздардын жерине эме наместник жөнөткөнүнө чейин жазылып атат да. Демек кыргыздар ошол жакта ошондо эле турган, ошол жакта болуп атат да. Ошондуктан мындайча айтканда биз тарыхыбызды бүгүн таза башкача карашыбыз керек. Мына казактар аябай катуу иштеп Алтын Ордону өздөрүнүн мураскер катары жарыялап атышат. Аябагандай мындай талкуу, аябагандай чоң талкуу жаратып эл аралык конференцияларды кылышып, эл аралык чоң конференция кылып, дүйнө боюнча конференция чоң болду. Мени да чакырышып барып доклад жасап келдим. Бирок мен ал жерде Алтын Ордо биринчи кезекте бул кыргыздардын мамлекети болгон деп айттым да. Талал Абдыраманович, биз суроодо мен да ушул боюнча аябай көп мына казактар өздөрүнүн Алтын Ордонун мураскерибиз деп жүрүшөт. Өзбек кошуналарыбыз болсо алар бир Тимур бабамыз деп Тимурду бир өзбектерге жакындатып, алар өзүнүн эмесин. Анан кыргыздардын орду кандай болуп калат анда? Бизде бир ошондой алар Алтын Ордо болсо, булар Тимурий болсо, биз кимбиз дегендей суроодо. Ооба. Биз ошондо Алтын Ордодогу ошол же Тимурийлердеги кыргыздардын орду жөнүндө айтып бериңизчи. Деги эле биз жок болуп кетип атпайбызбы азыр? Мен мына могу китепти жазып бүткөндөн кийин азыр мен таза башкача ойго келдим.
Биз кыргыздар, казактар, өзбектердин тарыхын кайра жазышыбыз керек да. СССР учурундагы теориялардын баары бүгүн жарабайт. таза туура эмес болуп калды. Мисалы үчүн өзбектерди эле алалы. Өзбектерди Алтын Ордого байлап жазып койгон да, жана Өзбек хан деген болгон. Анан ошолордун уруулары бияка көчүп келген. Анан өзбек деген эл болгон. Ошолор келип анан Өзбекстан болгон деп жазып атышпайбы. Мен бул Астанада доклад жасап айттым. Алтын Ордодо Өзбек деген хан болгон. Бирок Өзбек деген эл эмес, уру эмес, урук да болгон эмес. Социалдык группа жок ал жерде. Ал жерде бүт эле ошол Алтын Ордонун уруктары болгон. Шейбанидтер баягы бул Өзбекстандын азыркы территориясына көчүп келатканда алар азыркы өзбек тилинде сүйлөгөн эмес. Алар Алтын Ордодо же кыргыздардын тилинде сүйлөгөн, же болбосо ногойлордун тилинде сүйлөгөн. А берке келгенде ошол уруулар бул жердеги жергиликтүү түрк элдеринин тилин кабыл алган. Таап бергиле анда. Таап бере албайт эч ким. Андай жок. Ошондуктан өзбектер ошол шейбанидтердин өзгөчө жана Абыл Хайыр хандын баягы Тянь-Шанга же болбосо бул Ферганага жүрүшү, Хорезмге жүрүшү бул кыргыздардын Манастагы баягы Тянь-Шанга көчүп келгени менен барабар. Себептен де Абыл Хайыр хан биринчи баягы эмеге келип атат да, жанагы Тайбуга улусун басып алып атат да. Анан басып алат да, анын оң колу жанагы Маңгыт болгондо, Бакас деген Маңгыт болгон, Маңгыт урусунун башчысы. Анан ошол бул Эдигейдин небереси да. Анан ошолор айтат да, барып туруп бул Фергананы мынаяктын баарын алалы деп, анан ошонун негизинде келип бул чөлкөмдөргө баягы отурукташа башташат да. Ошондо баягы биякты алгандан кийин Абыл Хайыр хан эме кылат, ыраазы болот Бакаскачы. Ыраазы болуп, анан биздин Өзгөн шаарын ага бийлик кылып берет. Баягы Мураска бийлик кылып берет да. Анан ал келип ошол жерде отуруктап калат. Анан 1-2 жылдан кийин бул дагы көрдү да, бияктагы эл көчмөндөр көп, күчүн көрдү. Анан ошого бул Абыл Хайыр хандын өзүнө каршы чыгат да. Башка чеңгизиттер менен тил табышып каршы чыгат. Анан бирок кийинчерээк кайра экөө бири-бирин кечиришип дос болот. Бирок бул жерде бир момент бар да. Бакас ошондо кайра Алтайга кетип калат. А бул болсо Манас эпосунда так көрсөтүлгөн да. Манас берке көчүп келет. Көчүп келип дал ошол чөлкөмдү, Өзгөндү ким алат? Акбалта алат. Ноюктар. Акбалта алат дагы, анан ошол жерде туруп, анан бир аз тургандан кийин баягы Акбалта кайра кимди Ошбурдун уулун алып, кайра Алтайга кетип калат. А эми карасаңыз азыр, мына азыр Алай тиги Оштун тегерегин бүт баары тең муңгуштар турат да. Муңгуш уурусу турат да, туурабы? Муңгуш уурусу турат. Муңгуштун ичинде Маңгыт бар да. Маңгыт деген урук бар. Көрдүңүзбү? То есть бул жер тим эле дал келип атат да. Дал келип атат. Мындайча айтканда Алтын Ордо бул кыргыз мамлекети болгон. Мен ушинтип айттым өзүмдүн докладымда да. Кыргыз мамлекети болгон. Кыргыз мамлекети бири кыргыздар бир эле Алтын Ордодо бир эле учурда ногойлор менен дагы бирдей мамиледе болгон. Казактар менен да бирдей мамиледе болгон. Башка элдер менен да бирдей мамиледе болгон. Башка жерге коюп алып кыргыздарды ногойлор менен байланыштыра албайсыз, казактар менен да байланыштыра албайсыз да. Ошондуктан Алтын Ордо бул кыргыз мамлекети болгон. Анан ногойлордо бир эме бар экен, жана Эдиген бир версиясы. Ошондо Алтын Ордонун жанагы башкы темниги, главный темник деп коет го. Ошол Руктемир деген
аты Руктемир болгон. Ошону кыргыз урусунан болгон деп жазылып турат. Ал кыргыз болгон депчи. Анын уругу Аширин болгон. Аширин мен жаздым, аны далилдеп жаздым. Аширин бул жана рун жазмаларында Инсей кыргыздарында эле Аздар Барсбек кагандын урусу болгон да. Бирок монголдор келгенде аларды Аширин деп атап коюшкан. Анан булар мындай болуп атат да. Баягы Жучи Энсей кыргыздарын атасынын буйругу менен барып багындырып атат. Ошол эле кезде жана 11-кылымдарда баягы булактарда, дастандарда монголдордун, буряттардын дастандарында жазылып атат. Кыргыздар дейт, маңгыттар менен коңшу турат деп жазылып атат да. Коңшу турат деп. Демек, Жучи бул 11-кылымдардагы, 12-кылымдардагы маалыматтар да. Анан Жучи демек барганда, кыргыздарды багындырганда, маңгыттар жанында жашап атса, анан Жучи ушул маңгыт менен кыргызтап келди да тиерке, Алтын Ордого. Анан ошондуктан жанагы Ашириндер кыргыз деп атканы ошондон. Бирок дагы бир маалыматтар бар, жанагы булакта жазылып калган, 1-2 булакта жазылып калган. Кыргыздар Алтын Ордодо өтө күчтүү, саясий күчтүү топ болгон. Булар керек болсо Алтын Ордонун хандарына каршы баягы көтөрүлүш да чыгарып турушкан. Айрым учурларда нааразычылыктарды билгизип, мисалы үчүн Ибн Валиде ошентип жазылып турат. Анан керек кийинчерээк кыргыздар жанагы Ак Ордо анан Көк Ордо болуп бөлүнүп атпайбы? Анан ошол Ак Ордонун ханзадаларын хан көтөргөн эл болгон да. Баягы хан өлдү, Ак Ордодон бир ханзаданы алат дагы алып барып көтөрүп коюшат. Мисалы үчүн жана Мубарак Шах дегенди алып барып коюшкан. Анан ал бирок мындай 2 жылдан кийин саясий абалы начарлап качканга мажбур болгон да. Анан качканда кайра кыргыздардын жерине келген да, Алтайга. Кайра кыргыздардын жерине келип, ошол жерде мындай алысыраак болоюн деп, ошол жерде бекинип жүрүп, анан бирок ошол жерде өлгөн. Андан кийинки хан көтөргөн бул Токтомуш хан. Токтомуш ханга дагы кыргыздар баягы жардам берген. Анан керек болсо Токтомуш ханды жанагы Мамайды жеңгенге кыргыздар жардам берген да. Кыргыздар эң мындай күчтүү баягы аскери болгон. Алар Мамайды кайсы жерге жылса, ошол жерге чейин кууп барып жүрүп отурган. Анан аягында жанагы Кафка, Крымдагы Каф деген шаарга камашкан, алып барып. Анан ошол жерден Мамайды баягы Каф шаарындагы элдер алардан нааразычылык кылып, анан бир эсептен Токтомуш хандан корккон болуш керек. Ошентип өлтүрүшкөн да. Ошондуктан жанагы сөз калган да, кайда барсаң Мамайдын көрү. Кача албай калганда каякка барса деле өлүм болгон. Ошондуктан кайда барсаң Мамайдын көрү деген сөз калган. Анан Абдырман, сиз ошентип Алтын Ордодо кыргыздардын ордун айтып койсоңуз, анан сизге каршы чыккандай сөздөр болдубу? Кандай болду? Ошол жерде талаш. Биз баягы аэропорттон мейманканага барганда эле башталды талашыбыз. Себеп дегенде ал жерде татарлар да келип калыптыр, беркилер да, баары казактар да, баары келип тамак ичсек дагы талаш. Эми талаш деле эмес, баягы бири-бирибиздин оюбузду айтып, сеники мындай да, мыники мындай да деп. Эми Талдап Абдырманович, мындай да. Бир жери бар да. Бирок ошондо мен айттым, эми мейли биягы казак болсун, тиягы эмне болсун, ногой болсун, тиягы татар болсун дедим. Бирок баарыңар тең макул болушуңар керек да дедим. Алтын Ордону түптөгөн кыргыздар да дедим. Себеп дегенде Жучи кыргыздарды чапты, кыргыздарга ээлик кылды. Чыңгызхан эмне кылды эле? Чыңгызхан Жучиге кайсы элди чапсаң бүт баарын сен өзүң ал деген да. Анан ошентип жазылып турат да тарыхта. Анан ошондуктан Жучи кыргыздарга таянып туруп, ошол кезде эң эле күчтүүсү кыргыздар болгон. Кыргыздарга таянып туруп, анан баягы жанагы Ашириндерди, маңгыттарды алып келип, эми карабайсызбы? Ашириндер бул оң канатты, же болбосо Ак Ордону башкарып атат. Маңгыттар Көк Ордону башкарып атпайбы, сол канатты. Көрдүңүзбү?
То есть мындайча айтканда Батыш Монголиядагы эки уру аздар анан маңгыттарды жучи алып келип туруп эки ордону башкартып коюп атпайбы. А ошонун тукумдары бир бөлүгү тукумунун бир бөлүгү тиги көк ордону башкарып атат, бир бөлүгү ак ордону башкарат. Кыргыздар ак ордодогу ханзадаларды дайыма алып барып кан көтөрүп атышат да. Дайыма алып барып кан көтөрүп. Талдоо Дураныч, эми азыр ушул тарых боюнча аябай көп талкуулар, эмгектер жаралып атат. Мына азыр акыркы кездери биз маалымат угуп калып жүрөбүз. 16 томдук тарыхты изилдегендер бар. 16 томдук, анан 15 томдук деп эки башка топ окумуштуулар иштеп атат дейт. Анан булар сиздердин араңыздарда мындай карама каршылыктар, мен мисалы үчүн Казодой менен дагы сүйлөшүп көргөм, дагы башкалар менен мындай чынын айтканда бири бириңиздерге мындай туура келбеген көз караштар бар да. Сиз эми ошол 16 жана 15 томдук жөнүндө айтып берсеңиз сөзүбүздүн аягында, анан сиз анын кайсы тобунда сиз менен кошо дагы кайсыл тарыхчылар бар кыргыздын, ушуну айтып берсеңиз. Мен ооба 15 томдук буга чейин эле жазылып аткан, бир 2-3 жыл болду окшойт анын жазылып атканына. Анын өзүнүн спонсору бар, бизнесмен Байкекем бир. Ошол жаздырып атат да. Бирок ал жерде кайсы тарыхчылар экенин билбейм, бирок мындай жетектеп атканы Олжобай Каратаев болсо керек. Ошону айтышат. Илимдин доктору, профессор. Мына ошол жетектеп атат болсо керек. Анан бир топ ошол группага кирген тарыхчылар мага келип жүрбөйсүзбү, сиз дагы жазсаңыз жакшы болмок деп айтышкан. Азыр деле айтышат, бирок эми мен официалдуу чакырылбагандайын эмнеге бармак элем дегендей да. Анан бирок мен өзүм жазып атам да, өзүмдүн көз карашымды, өзүмдүн баягы жаңыча тарыхты карап жазып атам, ДНКга байланыштырып жазып атам. Ошого мен деле мындай анчейин баягы барайын деген деле ниетим жок болчу. Себеп дегенде алар баягы СССР теорияларына такап жазып атыштары мүмкүн да. Анан экинчи топ бул жакында эле пайда болду. Бул бир жыл боло элек болсо керек. Жаңы иштелип чыкты, жаңы топ, группа түзүлдү. Бул баягы Илимдер Академиясынын тарыхчыларынын негизинде негизин ошолор ойнойт окшойт. Анан калгандары да башка жактан да чакырышкан болуш керек. Ошолор жазып атат. Ал 16 томдук. Ага деле мени чакырышкан жок, бирок бул албетте бул баягы мамлекет тарабынан каржыланат болуш керек. Акчасы бөлүндү деп уктум жакында эле. Анан муну мамлекеттик катчы Арслан Койчиев баягы баш көзүп болуп, баягы жетектеп башында турат болсо керек. Бир топ 3-4 жолу баягы кеңешме өткөргөндөрүн Facebooktан көрүп калдым. Бирок мени чакырышкан жок ал жакка деле. Мен деле эми алар өздөрүнүн теориясы менен жазып атса барайын деген деле жокмун. Эми аларга кийлигишип кирип алганда деле туура эмес да. Эгер чакырса, албетте мен деле барып, балким бир бөлүгүн, кайсы бир бөлүгүн жазганга мындай жардамдашмакмын. Бирок азыр мындай эч кандай сунуш деле болгон жок. Өздөрү жазып атат. Эми ал деле баягы эме СССР учурундагы теория менен жазып атат деп ойлойм. Себептен академия, Илимдер Академиясынын өзүнүн баягы багыты бар да. Ошол теориялардын кайсы бирөөсүн карманышат, ошол боюнча жазышат. Анан бирок мен эми өзүм китептерим бар, өзүм жазып атам, өзүмдүкүн улап жазып атам. Анан мисалы үчүн мен Алтын Ордону кыргыз мамлекети кылып жазып атам. Анан алар антип жазбаса, анан кантип мени 16 томдукка чакырат дегендей да. Ошондой. Бирок мен деле баягы окумуштуу катары мен деле салым кошууга даярсыз. Жок, мен деле өзүмдүкүн туура дейм. Өзүмдүкүн туура дейм. Мен алар мисалы үчүн
баягы Алтай теориясын колдойт бирөө. Кыргыздар Алтайдан көчүп келген дейт. Бир бөлүгү Энисейден көчүп келген дейт. А мен болсо эки жакта тең Үч жакта да ошо эки жакта тең жашаган. жашап атат деп жазып атам. Анан мисалы үчүн Энисейде туруп Батыш Монголияга чыккан, анан Алтын Ордо анан ушинтип келип анан бияка куюлушуп түшүп атат деп ошондой негизде мындай көрүп жазып атам да. Алар болсо башкача көрүп атат. Анан ошого эми ал таарыныч жок, бирок мен Өзүңүздүн көз ойлойм, карашыңыз. бул эң туура эң туура позиция деп ойлойм. Себеп дегенде мисалы үчүн бир эле неме келтирейин. Мисалы үчүн кыргыздар баягы Караханеле мамлекетинин курамына кирген да, мен Караханеле мамлекетин кыргыз мамлекети деп жазып атам. Анан мисалы үчүн 12-кылымда булак да бул 12-кылымда тиги эме жазылып атат. Кыргыздар Тоолу Бадахшанда жашап атат деп. Бир бөлүгүчү Тоолу Бадахшанда жашап атат деп. Мындайча айтканда бул мусулмандар да. Себеп дегенде кыргыздар Караханелер каганатына киргендиктен мусулманчылыкты алып калган, кабыл алып калышкан. Анан мусулманчылыкты кабыл алгандан кийин кыргыздар мындайча айтканда мына бул жакка жаздым мен. Кыргыздар Фергананын Тоолу баягы райондоруна барганга мүмкүнчүлүк алышкан. Мындай коркпой барып көчүп жүрө берсе болгон да. Ошондуктан Тоолу Бадахшанда да көрүнүп атат аларчы. Бул бир Тоолу Бадахшан болсо Бухарага жакын, туурабы? Бухарага жакын. Ал эми ошол эле баягы Токтомуш хандын же болбосо Алтын Ордонун учурунда дагы бир булакта жазылып атат. Кыргыздар азыркы Казань шаарынын жанында, Казань менен коңшу турат деп жазылып атат да. Көрдүңүзбү? Эки жерге тең жайгаштырып атат кыргыздар. Эми карап туруңуз. Эми бул Казань шаары менен жанагы кыргыздар, жашап аткан кыргыздар тиги Тайбуга улусунун коңшулары. Керек болсо ошол жака кирет да. 1428-жылы Тайбуга улусун Абулхайыр басып алып атпайбы? Ким экөө? Бакас экөө. Маңгыт. Басып алып туруп анан бияка көчүп келип атышпайбы? Бакас эмени алып атат, өзгөндү белек катары алып атат. Ошондон кийин карасаңыз кыргыздардын жайгашканын. Мына Тоолу Бадахшанга чейин Алай, берки Баткен, бүт жерлердин баары тең кыргыздар болуп атпайбы? Ошондо мындайча айтканда жана Абулхайыр хан чындыгында эле ошол Казандын жанындагы кыргыздардын бир бөлүгүн бул жерге көчүрүп коюшу толук мүмкүн болуп калып атат да. Көрдүңүзбү? Ошондуктан мен өзүмдүн оюмду туура деп ойлойм. Мындайча айтканда Абулхайыр хан бул Казандагы кыргыздар менен жанагы Тоолу Бадахшандагы кыргыздарды мындайча айтканда бириктирип койгон да. Бириктирип койгон. Себеп дегенде бул экөө мурда эле тууган урук болгон. Себеп дегенде жанагы Тайбуга улусунун башчылары бухаралык болгон. Бухаралык бул тиги Тоолу Бадахшандагы баягы кыргыздар Бухара менен жакын да. Анан Манас эпосунда да эмне үчүн жанагы Манаска Бухаранын башчысынын кызын алып берип атпайбы? Атемирдин кызын алып берип атпайбы? Каникейди. Көрдүңүзбү? Мына ошондой чо келгенде Тайбуга улусу, бухаралык кыргыздар жана Казан кыргыздары булар бир эле эл болгон. Бөлгөн эмес, бөлүнгөн эмес. Булар дайыма бири-бири менен соода катышта эмнеде болуп турган эле элдер болгон. Биз ошондуктан тарыхыбызды таптаза башкача жаңыча карашыбыз. Талдуу Тураныч, анан мына сиз өзүңүз жогорку билим берүү тармагында мугалимсиз, окумуштуусуз. Ошондой эле учурда мына орто мектептен баштап тарых азыр чоң бир маани берилип, мында мамлекеттик экзамендер тапшырылып келет да. Анан эми
кээ бир окумуштуулар башка бир багытты карманса, кээ бири башка. Негизи элге билим берүү тармагында бирдиктүү теория, бирдиктүү багыт ушул кезде бир такталган өзүбүздүн багытыбыз барбы? Мына моундай болгон деп мамлекет тарабынан жанакы кабыл алынып дегендей идеология ушул кандай болуп атат эми? Балдар эмнени окуп жатышат тарыхта? Тарыхчыларыбыз бар. Биз го эми Советтер Союзундукун мен окугам илгери. Тарыхчылар майталанып бөлүнүп жазып атсаңар дейсизби? Негизи бул СССР учурунда айтпадымбы жанагы 3 теория мындай дайыма бири бири менен конкуренцияда келатат. Бирок СССР учурунда бир теорияны официалдуу деп эсептешкен. Ал Алтайлык теория. Кыргыздар Енисейден Алтайга келип, анан Кибак Кыпчактар менен аралашып кетип, анан кийин Тянь-Шанга көчүп келген дагы азыркы Тянь-Шандык кыргыздар Енисейлик кыргыздар менен эч мамилеси жок. Булар Кымак Кыпчактардын тукумдары деп берилген да. Мына ушул теорияны официалдуу катары эсептеп келишкен да, анан бүгүнкү күнгө чейин ушул теория жашап келатат. Бирок сиз айткан 63% гендерибиз тиякта дагы, биякта дагы бар. Ал теорияга каршы чыгып атат. Туура келбейт да. Себеп дегенде, эгерде андай болсо, Кыпчак деп атышпайбы? Андай болсо биздин генибиз Кыпчактын гени болуш керек эле да. Кыпчактын гени сактардын гени менен мындай туура келбейт да. Биздики R1A1, а Кыпчактардыкы R1 B1. Жок, биздин кыргыздардын ичинде деле Кыпчак деген уруу бар. Анда ал кандай? Ал ошол Кыпчактардын эле тукумдары, бирок B1 да алардыкычы. Кыргызга кирип калган Кыпчактар. B1. Ошондо биз көрдүңүзбү? Ошондо биздин официалдуу теориябыз туура эмес болуп атпайбы? Биз официалдуу түрдө муундан муунга балдарды туура эмес теорияда тарбиялап атабыз. Демек азырынча алдыда аябай чоң же өзгөрүү болуш керек, же ушул мурдакы сиз айткан советтик нерсе калып калыш керек деген чоң талаш бар экен да бул жерде. Ооба. Бул жерде жок, эми бул мындай изилдөөлөр жүрүп атат. Ошондуктан бул акырындык менен өзүнөн өзү жоюлат. Мына мен мисалы үчүн Астанага барып келдим, башка Тувага, башка жактарга, Турцияга конференцияларга барып келип атам. Биздин тарыхыбызды Илимдер академиясы же башка биздин кыргыз тарыхчылар кайра айтайынчы, тартынчубуз. Мен ушул боюнча мына конференцияларга барып келип атам. Тувага, Турцияга же башка Казакстанга конференцияларга катышып келип атам. Бирок ошол жерде көп окумуштуулар менен жолугуп атам, алардын докладдарын угуп атам, кыргыздар жөнүндө докладдар болуп атат. Мен ойлойм, эгерде биздин тарыхчылар баары бир СССР теориясын колдоп жаза берсе, башка тарыхчылар биздин тарыхыбызды жазып коюшат да. Анткени алар менин көз карашыма жакын жазып атышат. Менин көз карашыма жакын жазып атышат. Ошондуктан мен ойлойм, биздин тарыхчылар баары бир СССР теориясы туура болчу, биздики туура деп отура берсе, баары бир мисалы үчүн жанагы мектептин тарыхын бардык эле окумуштуулар жаза албайт да. Мына бизде Өзкөн Жусупбекович Осмонов деген членкор агайыбыз бар, профессор. Ошол киши жазат, анан бир-эки дагы башкалар жазып атат. Булар ошол орустардын, казактардын, башкалардын китептерин алып туруп эле бул биздин тарыхчылардын китептерине шилтеме бербей эле, ошолордун шилтемеси алардыкы жаңы болуп атпайбы? Ошолордунго шилтеме берип эле кайра башкача жазып коюшу мүмкүн да. Ошондой. Анан кийин бул жерде дагы бир момент бар. Мисалы үчүн жана 15-16 томдуктарды жазганда мен айттым. Биринчи жазыштан мурда томдук деген оңой нерсе эмес да. Бул деген жоопкерчилик да, чоң жоопкерчилик. Ошондуктан дедим, биринчи кезекте илимий конференция бериш керек. Бүтүндөй дүйнө боюнча тарыхчыларды чакырышыбыз керек. Теорияларыбыздын баары туурабы деп билишибиз керек. Андан кийин анан жазсак, анда башка нерсе. Анткени биринчи конференция бул 56-жылы болду.
Экинчи конференция 89-жылы болду. Андан бүгүнкү күнгө чейин канчалаган дагы жаңылыктар, жаңы эмелер болду. Мына кечээ эле мен электронный почтама Орусиядан бир окумуштуунун жок эмгеги келди. Биз дайыма бири-бирибизге ушу эмгектер менен бөлүшүп турабыз. Же бир эмгек керек болсо Орусиядан мага салып турат, Америкадан, башка жактан. Ошондуктан келди. Анда жанагы тиги Хубилайдын доорундагы бир булакты окуп чыгыптыр ал. Кайрадан жаңыртып окуп чыгыптыр да, анан жаңылыктарды киргизиптир ал жерде. Жаңылыктарды киргизиптир. Анан мына ошентип ошолор келсе мисалы үчүн, ошол докладдарын бизге окуп берсе, ай мен деген мына мондай ачылыштарды жасадым, могуларды карагыла деп айтса, андан кийин анан 15 томдук жазсаң, анда башка нерсе да. Биз болсо СССР учурундагы эле баягы өзүбүздүн иштеп чыккан нерселерибиздин баарын чогултуруп эле 15 томдук кылып жазып койгон ал эл үчүн бул эң туура эмес баягы позицияда. Ошондуктан мен айттым, ошондой конференция болгондон кийин жазсак туура болот деп. Бирок албетте мени чакырышкан жок, эми менде таарыныч деле жок. Мен өзүм эмгектеримди жазып атам. Эми абдан көп жакшы суроолорубузга жооп бердиңиз. Талдоо Абдыраманович, сизге ийгилик. Мына эми бир акыркы кичинекей суроо да. Азыр өзүңүз айткандай генетиканы изилдөөгө даже мамлекет жагынан каражат бөлүнбөсө, мен мурда билем ушул Сорос фонддору бир ушинтип жардам берет эле. Азыр эми билесиз, Сорос фондундагы Трамп кандай кылып атат. Деги эле ар бир мамлекет өзү аракет кылмайынча бизге эч ким жазып бербейт. Бирөө жазып берсе дагы алар өздөрүнүкүн бир башкача кылып жазып коет. Ошондуктан бир чоң каражат мамлекет тарабынан тарыхка бөлүнүш керек. Ал эми сиз сыяктуу окумуштуулар, мына сиз айтып атасыз, тиги Тувага барып келдим дедиңиз, анан тияка бияка, анан деги эле архивдик маалыматтарды алып табуудагы каражаттар, мындай жеке сизге каражат жагынан көңүл буруу тарыхчыларга эле деп коеюн, сизге окшогон тарыхчыларга кандайдыр бир фондуңуздар, мамлекет тарабынан көңүл буруу деген маселе кандай? Сиз кантип ушул жагын чечип атасыз? Эми бул жагы өтө эле кыйын. Албетте мен туура Турцияга деле, Тувагабы же Россиягабы же бул эмеге Казакстанга барамбы, баардыгын эле өз акчама барам. Өз жаныңыздан? Өз жанымдан чыгарам, өзүм барам. Бул өтө татаал. Анан кийин мына мен мынау кыргызы тюркскую монгольскую эпохи деген китебим чыкканда дүйнөдө 4 университеттен мага эме келди. Илимий чоң конференцияга катышып бериңиз деп чакыруу келди да. 4. Албетте мен бара албайм да анын баарына. Анан бирөө ошол Красноярскийде болчу, ал өтүп кетти. Мына Астанага барып келдим. Анан мына Алматыда да бир конференция бар эле, ага да өтүп кетти. Анан бирок күзүндө дагы бир чоң конференция бар Россияда. Ошол жака барышым керек. Эми ага көрөм, акчам болсо барам, акчам болбосо бара албайм. Китептеримди деле чыгарганда баардыгына тең эле өзүм баягы акча табам. Анан же болбосо баягы бизнесмендер анда мында жардам берип калышат. Анан азыр болсо бизнесмендер аябай кызылып калды. Жакшы жардам бере албайт. Анан өзүңүн да үй бүлөң бар, бала бакыраң бар, аларды баягы үйлөнтүш керек, жайлантыш керек дегендей ошондой көп маселелер бар эми. Бирок баары бир баягы илим да керек деп баягы мындай аракет кылат экенсиң. Ар түрдүү бир эмелерди. Албетте мамлекет тараптан мисалы үчүн тарыхка жардам берсе эң эле сонун болмок. Мен ойлойм, мисалы үчүн мамлекет бүгүн Кыргызстанда мамлекет аябагандай чоң бир кандайдыр бир илимге грант кылып, мисалы үчүн тарыхчыларга, археологдорго грант кылып, бирок мындай
тапшырма бериш керек да. Издейсиңер, биринчи издеп таап кайсы жерден эң мыкты археологиялык табылга чыгат. Балким жанагындай алтын адам булоо чыгат. Жок дегенде биз мына казактар канча таап атат. Биз жок дегенде бир алтын адам табышыбыз керек да. Музейди мындай көрктөндүрүш үчүн, туристтер үчүн бир акча бөлүнүп туруп ошондой бир алтын адам таап, же болбосо бир жакшы бир археологиялык табылга таап, ошол жерди керек болсо ошол жерди музей кылабызбы, же болбосо биздин музейге бир экспонат кылып алабызбы. Ушундай бирдемелерди жасасак жакшы болмок. Анан дүйнө жүзү боюнча биздин китептерибиз аябай көп. Мисалы үчүн Англияда же болбосо бул Санкт-Петербургда, Египетте же болбосо башка жактарда толтура мындай булактар бар да. Ошолордун баарын алып келип бизге кыргызча которуп эметсек, тарыхыбызды дагы көп нерселер ачылмак. Мисалы үчүн Санкт-Петербургда Мажмуат Тавариктин 2 баягы кол жазмасы турат да. Бизде Академия Илимдер Академиясында бирөө эле бар. Анан бирок булар ушундай айрылганда, академия науктагысыныкы жок болсо, тияктагысында бар. Тигинин бирөөсүндө бар да, экөөнүн бирөөсүндө. Бирөөсүндө жок. Же кайра ушундай бири-биринде бар да. Ошолорду Ошолорду толуктап анан бириктирип, бирдиктүү иштеп чыгыш керек. толугу менен которуп чыкканда анан биз ошондо дагы бир топ ачылыштарды жасасак болот. Мисалы үчүн мен муну биздин Илимдер Академиясындагы версияны мен котордум орусчагачы. Орусиялык баягы окумуштуулар, казакстандык окумуштуулар суранып, сен өзүң эле ошону которуп чыгарып жаза бересиңби? Котор орусча, биз дагы шилтеме кылабыз деп, анан ошону которуп чыктым. Анан ошондо мен бир маалымат таптым да, кыргыздар 14-кылымда Тянь-Шанда жашап аткандыгы боюнча маалымат таптым да. Ал жерде Сейфи Акскенди Абдрахманбек деген киши келе жаза берет. Ошо Абдрахманбек киши бул Амир Тимурдун мындай кудасы болот деп эле ушинтип, анан аны Амир Тимур Аксы шаарына жанагы башчы кылып буйрук чыгарды, аны деп ушинтип жаза берет. Анан таң калдым, ушу Абдрахманбек деген кишинин ким экенин тапсам, анда кыргыздын бир тарыхын ачып калышым мүмкүн окшобойт депчи. Анан бүт кыргыздардын жанагы уруулары, санжарасын чыгарып атат го. Ошолордун баарын чогулттум. Анан таза таппайм, эч жерде жок. Анан бир күнү бир аксакал чалып калды. Мен Кочкордон келдим эле, Ирсалиев деген аксакал илгерки партийный экен, коомдук ишмер экен. Анан мен азыктар жөнүндө санжыра жазып жүрөм. Анан сен да жазып жүрөт экенсиң, ошону сен китебиңди мага бер, мен сага азыктардын санжырасын берип кетем. Болуптур деп анын китебин алдым. Анан алып келип үйгө карасам, Абдрахманбек ошол жактан чыккан. Анын урпактары кимдер экен? Анан көрсө Абдрахманбек ошол азыркы азык уруусунун ата бабасы экен. Ошондон тарашыптыр буларчы. Анан аны Абдрахманбек азык деп атайт экен да, аны фамилия, уруусунун атын фамилия кылып алган экен да. Анан ошондон кийин анан билдим, демек ушул киши экен деп. Анда мындай болуп калып атпайбы? Жанагы Тагай би бар го. Тагай би тиги өзүнүн үлүш бөлүштүрөм деп баягы курултай чакырганда Кара Чоро келип атпайбы? Досу, 3 досу менен Саяк, Черик азыкты ээрчитип. Ошол азык Абдрахманбек болуп калып атат да. Ушинтип ачтым. Анан ошондо ал Абдрахманбек эменин кудасы болуп атса, Амир Тимурдун кудасы болуп атса, анан Анга төрө ошону жазып атат. Анга төрө дейт, Абдрахманбекти чакырып туруп, ага дейт, анын уулуна өзүнүн кызын берди дейт. Өзүнүн кызын берип, экөө кудалашты дейт да. Себеп дегенде кыргыздарды тиги Амир Тимур чаап, анан баягы уруу башчыларынын баарын кулга түшүрүп алат да, колго түшүрүп алат да. Анан алып барып баягы бекитип койгондон кийин, камап койгондон кийин, Анга төрө айтат да, муну бир посол элчи жиберип бошотоюн деп, анан
ошол Абдрахман кимди чакырам? Ушул Абдрахман Мектилерге куда дос эме тууган урук болсо анда демек ошону чакырайын деп анан аны киргизиш да кыйын да тиги элчиликке. Анан ошону киргизиш үчүн кызын анын уулу Ибрахимбекке баягы күйөөгө берип туруп анан айтат: "Ай, сен бир ишке жарап бер, барып Амир Темурду эпке келтиргин да, берки кыргыз урууларынын башчыларынын баарын чыгарып бер мага" деп. Анан тиги макул болуп, анан бир биякта бир чоң молдо баягы имам болгон экен. Ошону жетекчи кылып, аны тигини кошуп, анан элчиликке жиберет да. Анан тигилер барып сүйлөшүп, эмнетип отуруп, анан тиги имам дагы эпке келтирип, берки да тууганчылык жагынан баягы айтып, ошентип отуруп, баягы кыргыз уруу башчыларынын баарын колго түшкөндөрдү баарын бошотуп келишет да. Мына ошондой бир эме тарых болгон экен да. Анан ошондон кийин мен мындай ачык эле кыргыздар 14-кылымда Тянь-Шанда жашаган экен деп мындай жазып калдым да. Урматтуу көрөрмандар, мына Табылды Абдырамановичке чоң рахмат ушундай маек куруп бергендигиңизге. Дагы мына окумуштуу агайдын айтымына караганда бул бир айсбергдин бир эле учу экен да. Эми ал учунун этеги жагын түп тамырын табыш үчүн мамлекетибиз көңүл буруш керек экен. Мына археологиялык изилдөөлөр, генетикалык изилдөөлөргө, ал гана эмес жөнөкөй тарыхчыларга көңүл бурууда. Анткени булар конференцияларга катышмайынча тарых такталбайт. Ошондуктан биздин мына соңку эми бир кичине эле бир 35 жыл өз алдыбызча жашаган мамлекетпиз соңку тарыхта. Демек алдыда чоң иштер бар экен. Агайыбыз сизге ден соолук каалайбыз, Табылды Абдыраманович. Аябай мындай талыкпай ушундай ачылыштарды жасап, эл аралык конференцияларда биздин ким экендигибизди далилдеп жүрө бериңиз. Буюрса дагы кийинки эфирлерден жолукканга чейин. Сиздерге да ийгилик, аманчылык болсун. Рахмат.